Жарыгы өчпөйт жакшынын. Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына карата. Касым Тыныстановдун өмүр баянын окуп чыккандан кийин менин көз алдыма акылы заманынан озгон, Кыргызстанда илим билимдин өнүгүшүнө опол тодой салымын кошкон, кырчындай 37 жашында армандуу кеткен жаш жигиттин элеси тартылды. Эр милдети элге кызмат өтөмөк дегендей, кыска өмүрүндө көп кырдуу таланты менен эли үчүн кызмат кылып, өз милдетин аткарды деп айта алам. Кыргыз тили илиминин пайдубалын түптөгөн, балдар үчүн көптөгөн чыгармаларды жараткан биринчи агартуучу, коомдук ишмер, Кыргыздын кымбат уулу Касым Тыныстановдун улут үчүн күйүп, кыргыз элине жасаган баа жеткис эмгектери анын улуу инсан экенин айгинелеп турат. Өз доорунда жаранды катуулдук милдетин аткарып, күн-түн дебей талыкпастан коомдогу көйгөйлүү маселелерди чечүүдө эли үчүн ак эмгегин жасаган. Аны кадрлардын жетишсиздиги, динге басым жасаган эски мектептер жана эне тилиндеги окуу китептеринин жоктугу сыяктуу илим жаатындагы тоскоолдуктар терең ойго салган. Совет доору жаңы гана орнап, сабаттуу инсандар жетишсиз кезде өлкөгө Касым Тыныстановдой адамдар керек эле. Ал 24 жашында агартуу тармагында мугалим болуп иштөөдөн тарта, студенттерге сабак берип, профессорлук наамын алып, мындай улуу даражага жеткен эң алгачкы кыргыз жаштарынан болгон. Ал кыргыз орфографиясынын принциптерин иштеп чыгып, тилибиздин туңгуч окуу китептерин, алгачкы грамматикасын жана тил илими боюнча терминологияны түзгөн. Кыргыз тилин алгач араб алфавитине, андан кийин латынчага жана акыркы болуп орус тамгаларына ылайыкташтырууга алгачкылардан болуп үндөп, бул жаатта эбегейсиз иштерди жасаган. 1924-жылы окуу китебин түзүп, андан соң чоңдор үчүн алифбени, эне тилибиз, кыргыз тилинин морфологиясы, кыргыз тилинин синтаксиси сыяктуу тилибиздин негизин түзгөн эмгектерди жараткан. Касым Тыныстанов 37 жылдык өмүрүнүн көп бөлүгүн мамлекеттик жана илимий иштерге арнагандыктан көркөм чыгарма жазууга убактысы аз болгон. Ошентсе да кыргыз адабияты үчүн кошкон салымы чоң. Студент кезинде эле гезиттерде иштеп, бир нече ырлары жарык көргөн. Кыргыз прозасына негиз салуучулардын бири катары ал реалисттик турмуштан алып, 20-кылымдын башындагы оор социалдык көйгөйлөрдү чагылдырган. Жеке чыгармачылык менен гана чектелип калбай, оозеки мурас болгон Манас эпосун жыйноого зор көңүл буруп, бул жаатта бир нече илимий макалаларды жазган. Касым Тыныстанов туңгуч көркөм котормочу катары да белгилүү болгон. Иван Крыловдун тамсилдерин жана коммунисттик партиянын гимни интернационалдуу биринчилерден болуп кыргызчага которгон. Улуу окумуштуу, агартуучу, акын, реформатор, бардык жерде бүткүл талантын, болгон илим билимин жаңы заманга, жаңы бийликке, бир боор элине, башка элдердин достугуна кызмат кылууга жумшаган. Ал жаш кезинде кургак менен ооруп, бул дерти 1930-жылдары кайрадан козголуп, дарыгерлердин сунушу менен бир жылдай дарыланып, жаңы эле ишке киришкенде ага эл душманы деген жала жабылат. Буга ошол кезде театрда коюлуп жаткан драматургдун академиялык кечилери спектакли негиз болот. Ошондон кийин Тыныстановго катуу сындар айтылып, улутчулдукка, панисламчыл идеяларына сугарылган, эски заманды, бай манаптарды мактаган деген айыптар коюлган. 1937-жылы Касым Тыныстанов Москвада жүргөн жеринен чакыртылып, эч себепсиз партиядан чыгарылып, камакка алынат. 1938-жылы 5-ноябрда СССР Жогорку аскер сотунун жабык жыйынында күнөөлүү деп табылып, атууга чечим чыгарылат. Өкүм 2 күндөн кийин 7-ноябрда аткарылган. Акы илет бирок сынбайт дегендей, жубайы жана уулунун кайрылуусу менен 1988-жылы партиянын борбордук комитети илимпоздо актап, анын илим чөйрөсүндөгү эмгектери бааланып, адабий мурастары тууралуу тарыхый чындык ордуна келтирилет. Улуттук туңуч лексиколог Хусейин Карасаев: Касым Тыныстанов өзүнө эстелик тургузуп кетти. Ал эстелик кыргыз эли канчалык өмүр сүрсө, ал дагы ошончо өмүр сүрөт деп бекеринен айтпаса керек. Касым Тыныстанов атындагы көчө, мектеп, университет, Кыргыз Республикасынын илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыгы бар. Бишкек, Каракол, Чырбыкты айылында ага эстелик тургузулган. Өзү туулуп өскөн айылында анын адабий-этнографиялык музейи уюштурулган. Кыргыз сомунун 1994-жылкы үлгүсүндөгү 10 сом номиналындагы валютасына сүрөтү түшүрүлгөн. Кыргыздын жаңы маданиятынын көч башында турган инсандын жогорудагы тургузулган эстеликтери эмгегин эл баалагандыгы түбөлүктүү экендиги талашсыз. Өмүрдүн узундугу анын маанилүүлүгү менен бааланат дегендей, жарык дүйнө менен эрте кош айтышса да, анын кыргыз эли үчүн арнаган маанилүү, мазмундуу өмүрү узун деп айта алам.
Өлгөндөр ыраазы болмоюн, тирөөнүн иши оңолбойт деген кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Ошондуктан Касым Атага окшогон улуу инсандарды эскерип туруу кийинки муундун милдети деп эсептейм. Ошентип тагдыры татаал, бирок өмүрү урпактарга өрнөк уюткулуу инсандын 120 жылдыгы белгиленип, эскерилип жаткандыгы эң туура деп ойлойм. Жарк этип жанып, жалп этип өчкөн кыргыз мамлекетинин пайдубалын түптөгөн, эркиндикти каалаган ата салтыбызды аздектеген, адабиятыбызды, маданиятыбызды өнүктүрүүгө чоң салым кошкон Касым Тыныстановдой эр жүрөк уулдарыбызды эч качан унутпайлы демекчимин. Алар эңсеген эгемендүү мамлекетте жашап жатып, алардын эли жери үчүн кылган эрдиктерин кийинки муунга мактануу менен жеткирели, замандаш.